Барыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы, андан кийин Кыргызстан Ислам университети окуган муун жаркын келечек аттуу китеп окуу конкурсун уюштуруп атат. Мындай барыңыздарда белки маалыматыңыздар бар. Мына ушул биринчи бул фыкы сиро деп пайгамбарыбыздын өмүр баяны боюнча болот. Экинчиси Адабул Муфрат деп Имамул Бухаринин Адабул Муфрат деген китеби, ушул да кыргызча которулган Ислам университети тарабынан. Мына ушул бардык пайгамбарыбыздын адеп ахлак боюнча айткан хадистеринин жыйнагы болуп эсептелинет. Мына ушул эки китептен Кудай буйрса конкурс болуп атат. Кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, негизи дайыма окуп жүргөн бул пайдалуу болуп эсептелинет. Конкурстан укпаган күндө деле ар бир сөздү пайгамбарыбыздын сөзүн окуп, угуп, ишке ашырган болсок, бул жашообузда өтө пайдалуу деп билинет.